көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган, уютку чөлгөн Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан, 5 күндүк өмүрүмдөгү бейишим менен Кыргызстан. Onlar, assalamu alaikum. Урматтуу авто сүйүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен, кутмандуу күнүңүздөр менен биз кечинде видео тарткандыгыбызга байланыштуу ушундай болуп атат. Onlar, буюрса бүгүн мен силерге жакшы жаңылык менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Эртең 19 число 8 2024 жыл Бишкек убактысы, Кыргызстан убактысы боюнча эртең менен саат 11-ден баштап биздин офис Жумабек 9 дареги боюнча келе бересиздер. Биз азыр аэропортто турабыз. Биз WhatsApp группага бир аз тамаша илетинде видео таштаганбыз. Мен Кореяга кетип атам деп. Жок, тугандар, андай эмес. Биздин Кореядагы Инчондогу биздин бизнес партнер деп коелу. Чогуу иштешкен кореец тууганыбыз буюрса мына бүгүн келип атат. Кореец менен буюрса ошол 19 число эртең менен саат 11-ден баштап кечки саат 5-6-га чейин биздин офиске келип түзмө-түз байланышып, сурооңуздар болсо берип, эгерде бизнес партнер болгуңуздар келсе, биз менен чогуу иштешкиңиздер келсе, ушул машина алып сатуу тармагында буюрса ошол жерден келип кореец менен сүйлөшсөңүздөр болот. Ал жерде котормочу, бул жерде эжекебиз бар. Бул котормочу эжекебиз. Андан сырткары котормочу эркек мырза дагы болот. Сиздер дагы кааласаңыздар ушул биздин иштешип аткан кореец менен түзмө-түз иштешсеңиздер болот. Биз аркылуу дагы иштешсеңиздер болот. Биздин иштешкенибизге, иштешип баштаганыбызга негизи ушул Талкаш Шейх менен 4 айдын жүзү болуп бара жатат. Жакшы, аябай сонун, алхамдулилла баары жакшы. Анан анча-мынча дагы сүйлөшө турган иштер бар, сүйлөшө турган сөздөр бар бул кореец менен. Эгерде сиздер дагы кааласаңыздар, келип биз менен чогуу иштешсеңиздер болот тугандар. Эми бул бизнесте эми расширить этиш керек болушунча анча-мынча чечилбеген келип калбадыбы? Келип калыптыр. Анча-мынча дагы сүйлөшө турган сөздөр бар, анын баарын сүйлөшүп, буюрса эми ушул биздин авто сүйүүчүлөр үчүн, унаа сүйүүчүлөр үчүн, алып сатармандар үчүн, ошолордун пайдасы үчүн гана ушул минималдуу бир сүйлөшө турган сөздөр бар, анын баарын сүйлөшүп, буюрса чечкенге аракет кылабыз. Ошол бизден алсабай биз менен бирге болуңуздар. Бул буюрса биринчи сериясы, сөзсүз түрдө эртең келиңиздер. Биз бүгүн эртең ошол 19 число эртең менен саат 11-ден баштап келе бересиздер. Ал жерде биз атайын сиздер үчүн фуршет уюштуруп койгонбуз. Ошол фуршеттен даам татып, биздин жасап аткан ишибизге анализ жүргүзүп, кеңири биз менен сүйлөшүп кетсеңиздер болот. Анан бул видеонун биринчи бөлүгү болсо, экинчи бөлүгү биз бул кореецти азыр бул жерде бул өздүн кыргыздын чепкени, бакай калпак, бул жакта көлпүл, аял келинчегине анын баарын ушул жерден кийгизип, эми биз өзүбүздүн мындай айтканда мейман достугубузду мындай көргөзгөнгө аракет кылабыз. Эртең буюрса бүгүн эми видео 6-күнү тартылып атат. 7-күн биз Чуңкурчакка алып чыгып кетебиз. Ал жактан дагы сиздерге канчалык деңгээлде ушул кореецке сый көргөзө алдык, мейман достугубузду көргөзө алдык, анын баарын видео жүзүндө чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Азыр келип калды дейт. Талкаш Шейх. Элдияр Шейх кана, Элдияр Шейх. Алдыга туруп алга дейт, келатты. Челтал экен, Миграционный кармап калды деп чыккан. Болду. Көркөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган, уютту чөлгөн Кыргызстан. 안녕하세요. 이쪽으로 오세요, 사장님. 이쪽으로 오세요.
Яха тұру. Алғаш екті Кореяда жүрген арық болды да. Құрсағын тамашалап қой. Азыр ушул биз менен чогуу иштешип аткан Кореяда бизге ишенип ушул аукционду берген мындай корейче айтканда сажаңи деп коет экен, мындай шеф деген сыяктуучу. Биздин ошол шефибиз келди, мындай айтканда шефибиз келди. Бүгүн азыр чайханага алып барып жакшы тамак конок кылып, андан сырткары ошол бирок кылып койгон отелибизге алып барып жаткырсак, эртең менен буюрса өйдөгө чуңкурчак алып чыгып кетебиз. Анан ошол чуңкурчакта да калып жаткан бир күн күнөйбүз. Анын баарын сиздерге видео жүзүндө көрсөтүп берүүгө аракет кылабыз. Демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан, алатоо койнун элеген, эгемен элим Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан. Так, буюрса азыр бул жака отельге келдик. Алла разы болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Çok. Так, Шератон, туугандар. Буюрса, конокторду жайгаштырдык эми. Азыр ылыйга түшөйлү, анан дагы айта турган сөздөр бар. Бөлүшө турган жаңылыктар бар, туугандар. Ушундай. Биздин эжебиз бизге которуп берип аткан Талха шейх, Алла разы болсун. Талха шейхти толуп алыпсың дейт. Аябай айттыма. Так, туугандар, буюрса видео ушун менен ушул Шератондон. Шератон биле? Шератон. Самый лучший отель Самый лучший отель в городе, в Кыргызстане. Do you speak English? Нет. Нет. Так, в общем, туугандар, буюрса, шейх. Канчанчы этажга жайгаштырдык? 20 этаж. Общий 23, а? Красавчик. Мен биринчи жолу келишим. Бишкек парктын жанында эле. Так, Шератон.
эртең ушул жерден улантабыз. Ушун менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Мындан кийинки экинчи бөлүктө сиздер эмнени көрө аласыздар? Эртең буюрса бардыгыңыздарды Жумабек 9 дареги боюнча чакырабыз. Келип биздин ушул коюлган таттуулардан, сиздер үчүн даярдалган дастаркондон ооз тийип, ушул корейский сурооңуздар болсо, түз өзүнөн ушул переводчик эжебиз аркылуу сурап алсаңыздар болот. Анан дагы бир нерсе, туугандар. Машина менен иштей турган бизде машина базарда перекупщиктер болобу, негизи эле ушул сферага өтөм деп аткан биздин мекендештер болобу, достор болобу, акчаңыздар болсо бизге кызматташууга чакырабыз туугандар. Мындай айтканда бизнес партнер. Ушул сферада иш баштасамбы деген анча туугандарыбыз бар, ойлонуп план кылып жүргөн туугандарыбыз бар. Коркпой эле биздин дарек боюнча келиңиздер. Ошол жерден корейстин өзү менен сүйлөштүрөбүз. Сиздерге дагы биз аркылуу аукционду койдурганга аракет кылабыз. Буюрса ушул эртеңки мындан кийинки видеобуз бул биздин конокторду буюрса чуңкур чака мындан дагы өзүбүздүн мейман достугубузду көргөзүп сиздер менен бөлүшкөнгө колдон келишинче аракет кылабыз. Мен аты жөнүм Нурмбет Мухамматалиев. Буюрса кийинки видеодон көрүшкөнчө оорубаңыздар. Бизди ар дайым күзөтүп жүргөн биздин мекендештерге, авто сүйүүчүлөргө, Нуркейжинин катталуучуларына Алла ыраазы болсун. Биз сиздер менен ушул деңгээлге чыгып отурабыз туугандар. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун.